Сузакта адам өлтүрүүгө шектелип, 23 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициясынан билдиришти. Кабарлангандай, милицияга 32 жаштагы район тургуну кайрылып, 23 декабрь күнү болжол менен саат 9:00 чамасында 30 жаштагы жубайы төркүнүмө барып келемин деп үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Аталган факты каттоого алынып издөө иштери башталган. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 25 декабрь күнү саат 12:00 чамаларында Сузак районунун Атабек айыл аймагындагы камыштын арасынан агып өткөн суунун ичинен дайынсыз болуп жаткан келиндин жансыз денеси табылган. Жансыз денеге сырттан кароо жүргүзүлүп, мойнунда аял кишинин жоолугу оролуп, чачтары жазылган абалда жаткандыгы аныкталган. Жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жүрүшүндө жансыз дененин моюн бөлүгүндө муунтулган изи бар экендиги, өлүмүнүн себеби дем ала албай абанын жетишсиздигинен улам келип чыккандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Кылмыш ишине шектүү катары Сузак районунун Атабек айыл аймагынын тургуну 1999-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө кылмышты кандай жолдор менен жасалгандыгы тууралуу айтып берген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Япониянын көпчүлүк аймактарында жааган калың кардан акыркы 10 күндө 17 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Акыркы 10 күндөрү өлкөнүн Япониянын батышында, ошондой эле Хоккайдо аралында калың кар жаады. Кээ бир райондордо күндүз 1 метрге жакын кар жааган. Электр чубалгылары кардан улам миңдеген үйлөрдү электр жары көчтү. Мындан улам көптөгөн адам жабыркап, каза болгондордун саны 17-ге жетти. Синоптиктердин маалыматы боюнча Япониянын түндүк чыгышында кар орточо көрсөткүчтөн 3 эсе көп жааган. Сузак районундагы кыздар окуган медреседе өрт чыгып, 2 кыз өздөрүн жаман сезгендиктен ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык, өрт Комсомол айылындагы кыздар окуган медресенин чатырынан чыккан. Аянты 165 чарчы метр болгон Кайрымдуулук мекемесинин кыздар медресеси мансард тибинде салынган имаратынын чатыры 26 даана төшөк жана шыбы күйгөн. Кырсыктын кесепетинен 18 жана 16 жаштагы 2 кыз өздөрүн жаман сезгендигинен улам тез жардам кызматы тарабынан облустук ооруканага жөнөтүлгөн. Алар күйүк алган эмес деп билдиришти ÖKM'дан. Өрттүн себеби электр сымдарынын кыска чыңалуусу. Бишкек шаардык сотунда Кемпирова иши боюнча кармалып жаткан саясатчы активисттердин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз каралууда. Анда алгач сотко саясатчы Раушан Жээнбеков алынып келинди. Сотто Жээнбеков эмнеге ачкачылык жарыялашканын айтып бийликке кайрылды. Ачкачылык кармаганыбызга 14 күн болду. Жок дегенде аялдарды кое берип койгула. Апаларыбызды түрмөгө кармабагыла деген ачкачылыкты жарыялап жатабыз. Бүгүн сот кандай чечим кабыл алат, ошого жараша биздин акция узгуланат же токтойт, деди Жээнбеков.